Табиатты коргоо жана экологиялык абалды жакшыртуу максатында деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктиктеги Чыйырчык жайлоосунда 30 гектар жерге 20 миңден ашуун көчөт отургузулду. Тоо шартына ылайык арча, карагай, ак кайың сыяктуу жергиликтүү климатка ылайыкташкан дарак түрлөрү тандалып алынган. Бак дарактардын көктөп өнүп кетүүсүнө толук шарттар каралат дейт Оштун башкы токойчусу Талантбек Эгембердиев. Бул азыр бул аймакты биз тосмолойбуз. Тосмолоп мал жандыктан сактоого тосмолонот. Кантип карайсыздар эми? Бул жерде каралганда биринчиден бул жерге бекитилип берген токой сакчысы бар. Токойчу деп коебуз. Анан кароолчу алынат. Сөзсүз түрдө бул жерде чыкчу адамдарга дагы түшүндүрүү иштери жүрүлүп, коргоо, сактоо, өстүрүү, өнүмдүүлүгүн сактоо боюнча ушундай түшүндүрүү иштери жүрүп, аракет болот. Сугарууда, тамчылатып сугарууда капельный орешение дейт, өзүнүн атайын шлангалары токулуп, алар менен сугарылат, башына емкост коюп, суу топтолуп, суу сактоочу кампалар курулат. Иш-чара Агахан фондунун жашылдандыруу жана токойлорду кеңейтүү долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Көчөттөр Токой чарба ишканасы тарабынан алынып келинген, ал эми аталган фонд тарабынан 30 гектар аянттын 10 гектары тосмолонуп берилмекчи. Бул көчөттөрдү мал жандыктан коргоо, анын өнүп кетүүсүнө шарт түзөт. Биз тараптан ошол 30 гектардын 10 гектарын тосуп берип атабыз. Жалпысынан Кыргызстан боюнча биз 50 миңге чукул бактарак отургуздук, тостук, кийин 60 миңге чукул. Бул жылы 90 миң отургузалы деп пландап атабыз. Анан дагы 300 миңге жакын ушундай жерлерди тосуп берип, 300 миңге чукул ошол жаңы тыйылген көчөттөрдү коргоо, тосуу иш-чараларын пландап атабыз. Көчөт отургузуу саамалыгына демилгечилерден сырткары жергиликтүү тургундар жана окуу жайлардын студенттери кол кабыш кылды. Бүгүн өзүбүздүн ыктыярыбыз менен келдик. Жаратылышка салымыбызды кошолу дедик. Кыргызстандын жаратылышы өнүгүш керек, өсүш керек, сакталыш керек дегендей. Биз бүгүн группалаштарыбыз менен чогуу ушул жаратылышка өз салымыбызды кошкону келдик. Бул көчөт отургузган аябай пайдалуу. Бизден кийинки муундарга, биздин балдарыбызга, неберелерибизге чоң жардам тийгизет деп айтсам болот. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, көчөт отургузуу аракеттери табигый кырсыктардын алдын алуу, жер кыртышынын бекемделүүсүнө жана жайлоонун экосистемасын калыбына келтирүү максатын көздөйт. 100% булар алдын алат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин эң жумушунда биринчи иштердин бири бул алдын алуу иштери. Алдын алуу ишин аткарып койсок, бул жер буюрса мына 5 жыл ичинде бир чоң токой болуп калса, мына көрүп аткандай эрозияларды көрбөй каласыздар. Бул сыяктуу аракеттер Чыйырчык жайлоосунун гана эмес, бүтүндөй аймактын экологиялык абалын жакшыртып, жаш муундар үчүн таза жана жашыл дүйнө тартуулайт. Айдан Амалбек кызы, Бактыбек Болотов, Азан Бузрыков, Ош жаңылыктары.